Баткенде өрүктүн ак өрүк деп аталган сорту бышып терилип жатат. Дыйкандардын айтымында быйыл түшүм жылдагыдан жакшы. Аны мына ушул шактан көрсөк болот. Мөмө көп байлагандыктан көтөрө албай сынып жатат. Ал эми баасы 30 сомдон 80 сомго чейин сатылып жатат. Түшүмү көз жоосун алган бул бактын аянты 1 гектар. Мында ак өрүктөн 70 түп бар экен. Жылына 8 тоннага жакын түшүм жыйналып келсе, быйылкы теримде бакыйсы 10 тоннага жакын өрүк чогултууну көздөп турат. Пышкан сайын эле теріп өрөбүз. Утур эле. Көктөрүн тербейбиз, үстүнү биринчи теребиз, кийин астын терип баштайбыз да. Азыр ошо айылыбызга келет машиналар өздөрү. Ошолорго тапшырып атабыз. Жардамчы алганбыз, кошумча жардамчы, туугандарыбыз келет жардамга. Жардамчыларга күнүнө 1000 сомдон төлөп беребиз. Муну бир мезгилдерде эле терип албасак, убакыт өткөн сайын өрүктүн сапаты кетип, пишип кетсе алыс жака кеткенге мүмкүн болбой калат экен. Ошого жардамга келдик. Ал жактан бизге ушинтип терип келип беришет. Биз отуруп алып муну сорттойбуз. Бул жерде аябай көөдө азыр ады болуп калыптыр да. Аябай көп өрүктөрдү сорттоп кечээ 2 тоннага жакын өрүктү сорттоп жөнөттүк. Өрүктөн киреше тапкандардын дагы бири Сыймык мырзанын багында да түшүм мол. Ал 250 түп ак өрүгүнөн 20 тоннадан ашык түшүм алат. Түшүм жакшы быйыл, Кудайга шүгүр. 3 күндөн бери жыйнап атабыз. Эртең бир күн бүтүп калабыз, Кудай берсе. Биз өзүбүз Москвага алып барып сатабыз. Негизи өрүктү тууганыбыздан бери эле өрүк карайбыз. Анан ак өрүк менен 10 жылдан бери алектенебиз. Именно ушул сорт менен ак өрүк шалак деп айтылат. Багбан түшүмдүүлүктү арттыруу үчүн суудан аксатпоо керек дейт. Убагында карап азыктандырып турат. Ал өрүктү ортомчусуз түз Орусияга жөнөтөт экен. Мындай сарыгыч жаш жылкылар үзөбүз. Потому что бул Россияга жеткиче уже сап-сары болуп, даяр болуп базарга кирет да. Шифаты. Атайын мыздаткычы бар машиналардын жардамы менен ошо Россияга жеткизип сатып атабыз. Өрүктүн эрте бышчу бул сорту көбүнесе Казакстан менен Орусияга экспорттолот. Мында атайын база түзүлүп, багбандар терген түшүмүн ушул жерге тапшырат. Өрүк зарылуу Баткенде 10 000 гектардан ашык аянтта өрүктүн 10го жакын түрү өстүрүлөт. Жылына 100 000 тоннадай жаңы өрүк терилсе, 25 000 тонна кургатылган өрүк даярдалат. Түшүмдүн 60-70% экспорттолот. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.